Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз ноутбук канча саат иштегендигин текшерүү боюнча болмокчу. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн бул жерге издөөчү жолчого алып барабыз. Алып барып туруп сол баскычты басабыз. Мыштын сол баскычын басканыбызда бизден ушундай издөөчү жолчо чыгат. Бул жерге диспетчер задач деп жазабыз. Диспетчер задач деп жазабыз. Жазганыбызда ушундай болуп диспетчер задач приложение деп чыгат. Ушуну басабыз. Басканыбызда бизге диспетчер задач деген терезе ачылат. Же экинчи варианты башкача жол менен кирсек да болот. Экинчи вариантыда кандайча киребиз? Клавиатурадан контролду басып, альтты басып, кое бербестен делете деген же башкача айтканда дел деген баскычты басканыбызда биздин экрандан ушундай жазуу чыгат. Бул жерден диспетчер задач дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизге диспетчер задачтын терезеси ачылат. Бул жерди чоңойтуп алайын. Компьютер канча саат иштегендигин көрүү үчүн бул жерде производительность деген бар. Ушул производительность дегенди басканыбызда бул жерде CP дегени бар. Ушул CP дегенди тандасак, бул жакта мына использование 9%, 8% деп турат. Скорость 1,31 ГГц деп өзгөрүп турат. Ал эми бул жерде процесстер турат, потоктор, дескрипторлор турат. Андан кийин бул жакта время работы деп турат. Ушул жерде ноутбук канча саат иштелгендиги көрүнүп турат. Мисалы, азыр бул ноутбук 31 саат 6 минутта иштептир. Ал эми бул жерден памятты текшерсек болот. Бул жерде мисалы кайра азыр мурункусуна кайтып барайын. CP деген басканда бул жерде мына процессорду да көрсөтүп турат. Демек бул компьютерде Intel Core i7 3-чү поколение 2,2 ГГц деген процессор орнотулуптур. Ал эми бул жерден память дегенди тандасак, компьютердин памятын көрсөтөт. Мына бул жерде компьютердин 1,7 гигабайттан ушунча гигабайт колдонуптур. Ал эми бул жерде дисклерди көрсөк болот. Мисалы, бул жерде общий көлөмү дисктин 466 гигабайт экен, формат 466 гигабайт дейт. Ушундай кылып бул жерде Wi-Fi'ди көрсөк болот. Мына азыр биздин компьютерге телефондун Wi-Fi кошулуп турат экен. Мына бул жерде Galaxy A10s 4433 деп турат. Демек Wi-Fi'дин аты ушул. Тип подключения, андан кийин IP адрес, бул жерде IP B6 адрес дейт. Уровень сигнала ушундай кылып текшерип алсак болот. Бу жерде активность графический процессорду текшерип алсак болот. Ушундай кылып компьютер канча саат иштегендигини ушул жерден көрсөк болот.